Көйгөй олуттуу болгондуктан Кыргызстанда медиада аялдарга карата зомбулук темасы кеңири чагылдырылат. Журналисттер сексуалдык, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган, мажбурлап никеге тургузуу үчүн уурдалган аялдар жана фемицид учурлары тууралуу материалдарды көп даярдашат. Бирок мындай материалдарды чагылдыруу учурлары журналисттер тарабынан ар дайым эле туура жүргүзүлө бербейт. Негизги катачылыктардын бири victim blaming, тактап айтканда зомбулук үчүн жабырлануучуну айыптоо. Аялдарга карата зомбулукту чагылдырууда victim blaming макалада окурманга зомбулуктун болушуна жабырлануучу өзү күнөөлүү деген ойго түртүүчү фреймдерди колдонот. Алар түшүнүктөр, кадр же сөз айкаштары болушу мүмкүн. Мисалы, зордуктоо тууралуу материалдарда жабырлануучунун кебете кешпирине, кийген кийимине, жүрүм турумуна жана жашоо образына басым жасаган сөз айкаштары арбын. Андан тышкары журналисттер зөөкүрдүн жабырлануучу менен мамилем бар болчу, өзү азгырган, өзү каалаган деген сыяктуу сөздөрүнөн цитата келтирген учурлар бар. ЖМКдагы депутат кээ бир окуучу кыздар өтө эле кыска кийип педофилдерди провокация кылууда деген макаланы алсак, зордукчуну актап, жоопкерчиликти өспүрүм кыздарга оодарып жатканын байкоого болот. Мажбурлап никеге тургузуу үчүн кыздарды уурдагандар тууралуу жазганда журналисттер шектүү менен жабырлануучу жакын мамиледе болгон имиш деген риториканы колдонгон учурлар дагы аз эмес. Ошондой эле жабыркаган тарапка карата колдонулган зордук зомбулукка анын өзү макул болгон деген пикирди дагы алдыга сүрөгөн учурлар кездешет. Мисалы, уурдалып, андан соң өлтүрүлгөн Бурулайдын иши сотто каралып жатканда айыпталуучу Биз Бурулай экөөбүз сүйлөшүп жүргөнбүз. 4-майда аны менен жолукканымда ал апасынын каршы экенин айтты. Мен анын ата-энеси менен сүйлөшөйүн дегем, бирок алар макул болушкан жок. Мен Бурулайды ала качайын дегенде кыз макулдугун айткан. Жолдо ал апасына телефон чалып, өз ыктыяры менен бара жатканын айткан болчу деген шектүү. Ал кызды өлтүргөнүн мойнуна алган эмес. Мындай аргументтер журналисттер тарабынан сын көз караштан өтпөсө, окуянын мазмунун бурмалап, фокусту кылмыш жана кылмышкерге эмес, жабырлануучуга буруп, жапайычылыкты актап, ал тургай романтизациялайт. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча материалдарда болуп өткөн окуяга жабырлануучуну айыптоо көп кездешет. Мисалы, журналисттер аял балдарды караган эмес, же үй тиричилигине жетишпей жаткан деген сыяктуу фокуста жазып коюшат. ЖМКдагы токмоктук жигит баланын жалаягын алмаштырбаганы үчүн аялын уур токмокко алып талак берди деген баш тема менен чыккан макалада зомбулук акталып, жоопкерчилик токмок жеген аялга оодарылган. Аялдар күйөөсү же өнөктөшү тарабынан өлтүрүлгөн. Башкача айтканда, фемицид окуяларды жазганда автор агрессор аялды эмне себептен өлтүргөнүнө басым жасашы мүмкүн. Мисалы, ооруй берген үчүн аялын сабап өлтүргөн күйөөсү 13 жылга эркинен ажыратылды. Баш теманын биринчи бөлүгү адам өлтүрүү аялдын ден соолугу начар болгондуктан эркек кыйналган тура деген сымал актоо катары кабыл алынышы мүмкүн. Дагы бир мисал, сокулукта аялын кызганган эркек аны таяк менен 3 саат бою сабаган, жабырлануучу өзүнө келген жок деген баш тема. Мында зомбулук кызганыч аркылуу романтизацияланып, кылмышкер ашынган эмоцияларынын курмандыгы катары чагылдырылып, аялдын өлтүрүлүшү акталып жатат. Эмнеге victim blaming коркунучтуу? Victim blaming кылмышкердин жоопкерчилигин жабырлануучуга оодарып, зомбулук менен күрөшүүгө тоскоол болот. Анткени коомчулукта жабырлануучу азап тозоктун баарына татыктуу деген сезимди пайда кылат. Баарынан өкүнүчтүүсү жабыркаган аялда дагы мен күнөөлүүмүн деген ойдун бекемделишине алып келет. Victim blaming зомбулукту нормалдаштырып, аялдарга кол салууга кабылбайм десе, эрежеден чыкпай жүрүшү керек деген стереотипти бышыктайт. Бул зордукчуларды жоопко тартууга тоскоол болуп, жабыркагандарга басымды күчөтөт. Зомбулук көргөн аялды уяткарып, күнөөлүү сезимге чулгайт. Кантип зомбулукту туура чагылдырабыз? Жабырлануучунун эмес, кылмышкердин иш-аракетине фокус кылабыз. Актоочу сөз айкаштарын колдонбойбуз. Зомбулукту романтизациялоого тыюу салынат. Материалга кризистик борборлоо жана колдоо кызматы тууралуу маалымат кошобуз. Аялдарга карата зомбулук окуяларына милициянын, соттордун мамилесин сөзсүз чагылдырабыз. Кылмышкер жазадан кутулуп кетпеш үчүн коомчулуктун көңүлүн болушунча бурууга аракет кылабыз. Зомбулукка бир гана зөөкүр, зордукчу күнөөлүү. Аялдарга болгон зомбулукту victim blamingсиз чагылдыруу коомдо калыптанган эски көз караштарды өзгөртүп, аялдардын андагы ролун жакшыртууга жардам берет.